Менин баягы өзүмдүн жашоодон алган тажрыйбама таянып айтайын. Жакынкы бизге мамлекеттер, мисалы Кытай, баягы Казакстан, Россияны ала турган болсок, темир жолу өнүккөн мамлекеттер да. Ошон үчүн сиздерге Кудай буйрса иш кенен алдыда. Эми мен силердин окуу жайды азыр баягы уктум да, анан бир турмуштук тажрыйба айтайын. Мисалы ата эне балдарын дайыма жамандыктан коргойт эмеспи? Балам мындай кыштын сууктун күнүндө жалаң кийинбей, жылуу кийинип жүр депчи. Эми аны уккан бала бар, укпаган бала бар туурабы? Анан жок деп туруп эчтеке болбойт деп жалаң чыгып ала турган болсо, ал суук тийип калат да. Ооруйт. Анан ошондон кийин ал түшүнө баштайт. Бул деген эмне? Турмуштук тажрыйба, практика, туурабы? Ошондо бардык адам түшүнүп алат экен, эй, жалаң жүрбөгүн, суук тийип калат деп. Ошол сыяктуу мына силердин окуудагы биздин мен окуган окуудан айырмаланып, практикага көп маани берет да. Ошол практикага көп маани берсе, сөзсүз түрдө ошол кесипти мындай тереңирээк түшүнүп аласыңар да. Биз окуган окууда 99% деле теориялык жактан окутуп берип, мен менен чогуу окуган мына мен политехникалык институттун курулуш жагын бүткөм. Мен ошондо айткам, бул теориялык жактан окуй бергендин эртең зыяны тиет, пайдасы тийбейт, практика кылып көрсөткүлө. Курулушка бизди алып баргыла. Ошол жерде кантип курулат, ошону көрөлү. Андан кийин теорияны окусак түшүнөбүз десем, эми укпайт эле да. Азыр мен менен окуган балдарыбыздарым көп эле курулушка иштей албай, ушундай бир башка жумуштарга өтүп кетти да. Себеби эмне? Балдарда күнөө жок. Себеби ошол окутуу системасы туура эмес болгон да. Эми сиздерде мен сүйүнүп атам, ошол баягы абдан жакшы экен, жашырагыңарда келип калып атасыңар. Анан баягы окуу баягы практика менен айкалышканда жакшы мындай специалист болуп, кесипкөй болуп чыгасыңар да. Ошол жагынан силерде жакшы экен. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, азыр мына мен өзүм баягы байланышкандыктан айтып атам. Кээ бир айтат да, мисалы бизде Куран деген китеп бар, билесиздер, Кудайдан келген. Ошону кээ бирлер айтат, мен окудум, түшүнбөй койдум дейт да. Эмне үчүн ал окуп түшүнө албай атат? Себеби ал практикасын көргөн эмес. Мисалы намаз окуган эмес, орозо кармаган эмес, даават кылган эмес, адамдар чакырык кылган эмес. Ошондуктан ал китепти окуса теориялык жактан түшүнбөйт да. Ошон үчүн мен башыман өткөн үчүн айтып атам. Практиканы көп канчалык колдонсоңор, ошончолук силер теорияны мындай китепти ачканда эле дароо түшүнөсүңөр да. Мен окуу жайга да кайрылып кетет элем, малдарды көбүнчөсү ошол практикалык, ошол иш жүзүн алып барып анан окутса жакшыраак болот да. Негизи ошо практика көп. Эми сиздерге ошого сүйүнүп атам, ошол жагы жакшы экен. Анан экинчи анан балдар. Азыр агайыңар, Темирлан агайыңар айтпадыбы, жоопкерчиликтүү иш экен депчи. Мындай мекенчилдикти өстүрүшүбүз керек да, жүрөгүбүздө. Мекенчил болсок, анан мекенибиз өсөт. Силерге окшогон балдар, силер өзүңөрдүн балдарыңарды тарбиялап атканда мындай уялбай каласыңар да, башка мамлекеттерди карапчы. Карачы, биздин мамлекетте иш жок, биздин мамлекетте кыйынчылык дебей каласыңар. Балдарыңарга мындай эшикке чыксаңар эле жумуш бар болот. Мындай бардык жагынан өсүү болот да. Ошондуктан жоопкерчилик менен, анан мекенчилик менен мындай мамиле кылышыбыз керек да, балдар. Мен силердеги балдарды көрүп, абдан тартиптүү экен го, андай кылып. Мындай ушунчалык тартипти кармап атасыңар да. Анан аскердик тартип экен да, аскердик тартип экен. Ушунуңарда Кудай кут кылсын, бул тартиптин артында да көп нерсе бар. Мугалимдерге баш ийүүнүн аркасында да көп чоң жакшылыктар бар да, адам түшүнүүсүнө. Ошондуктан мен каалаганым эми ушундай эле тартипте кете берсеңер, буйруса Кудай буйруса, жакшы болот.